куттуу болсун. Элибиз тынч болуп, Бул Барскон капчыгайы. Чакан ГЭСтин курулушуна капсула салуу иш-чарасына облус жетекчиси, район тургундары катышты. Жетөгүз району боюнча Чакан 11 ГЭС курулаары күтүлүүдө. Анын ичинен 6 ГЭСти куруу иштери башталган. Барскон капчыгайындагы курулуп жаткан ГЭСтин кубаттуулугу 7,5 мегаваттан турат. Ал эми баасы 706 миллион сомду түзөт. Биз пландаганбыз облус боюнча 31 бул кайра жаралуу булактардын алуучу электр энергиясын кура турган долбоорлор. Мунун ичинде 27 ушул гидроэлектростанциялар, 4 күн электростанциясы, 2 шамал электростанциясы. Мына быйылкы жылы Кудай буйрса 4 беребиз. 4 кичи ГЭСтин курулушу бүтөт. Кудай буйрса пайдаланууга беребиз. Андан сырткары дагы мынакей быйылкы жылы 2-ни баштадык. Андан сырткары жылдын аягына чейин дагы 6-ны Кудай буйрса дагы баштайбыз. Жерлерин бөлүп бергенбиз. Долбоорлор иштер жүрүп атат. Ушул 6 айдын жыйынтыгы менен буйрса дагы 4 ГЭСтин курулушун баштоо улантылат. Чакан ГЭСти курууда жабдуулар Австриядан алынып келинет. Долбоордун алкагында узундугу 5 чакырымдык канал жана аянты 300 чарчы метрлик имарат курулат. Кубаттуулугу 1 жылда 38 миллион киловатт саатта түзөт. Я очень надеюсь, что бул долбоор абдан пайдалуу деп ишенем. Айрыкча элге жарык берилип, өнүгүү болот. Болочок жаштар бул ишти улантып кетишсе дейбиз. Чакан ГЭСтин курулушу ийгиликтүү аяктасын. Акимдерге чоң рахмат, губернаторго чоң рахмат. Жерин бөлүп берди, анан ушу досум келип мына бүгүн закладка кылдык. Чакан ГЭСтин буйруса 1 жыл ичинде куруп бүтөт. Анан ушул жалгыз эмес, ушу акырын 4-5 Чакан ГЭС курулат дейм ойлойм да көлдө, ушул фирма менен. Аналар аябай ушу Кыргызстанга келип, өзүнүн элибизди, өзүнүн жерибизди өнүгүстүрүп келатат да жакшы демилгеси менен. Ысык Көл облусу боюнча энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруу үчүн 31 жер тилкеси бөлүнгөн. Ал эми Барскон капчыгайындагы Чакан ГЭСти ишке киргизүү 2025 жылдын сентябрына пландалган. Салтанат Еримкул кызы, Асылбек Касанов, Мадина Бакирова, Жетөгүз районунан.